Бишкек шаарындагы тойканалардын биринде ырчы Маликадина Айгундун урматына той өткөргөн эле. Ырчы дал ушул күнү 6 жыл сыр каткан кызынын чыныгы атасы менен тааныштырды. Экөөбүз жакшы мамиледебиз. Биздин ортобузду кызыбыздан башка эч нерсе байланыштырбайт. Ата-энелердин мамилеси өсүп келе жаткан өспүрүмдөргө таасир этет. Мен кызыбыздын биздин жакшы мамиледе болгонубузду көрүшүн каалайм. Кызымдын атасы учурда бойдок. Мен ага чын жүрөктөн бакыт каалайм. Мен мындан ары бул темага кайрылгым келбейт. Ар бир үй бүлөгө чексиз бакыт каалайм, дейт Маликадина. Ошондой эле мындан 7 жыл мурун тарткан клибинин үзүндүлөрүн чыгарып, бул ыр баштан аяк менин жашоомду баяндайт, дейт. Көпкө созулган жана жан дүйнөнү ооруткан окуя. Сүйгөн жүрөктөргө кайрыларым. Дос, курбу болмуш болуп жүргөндөргө кулак салбагыла. Башкалардын айткан ар кандай пикирлеринин таасиринен канчалаган үй бүлөлөр урап жатат. Албетте күнөө бир тараптан эле кетпейт. Мамиле эки адамдын ортосунда куралат жана ал бузулса, анда аны эки тарап тең бузган болот, деп жазат. Гүлзат Мамытбектин камалышы боюнча анын апасы үн катты. Блогер Гүлзат Мамытбектин апасы Кенжегүл Сыдыкова кызынын камалышы боюнча комментарий берди. Анын айтымында түшүнбөстүк болуп, кызынын кылмышка баруу ниети болгон эмесин айтат. Бул иште ачык эле түшүнбөстүк бар. Биз бардык майда чүйдөсүнө чейин такташыбыз керек. Кандайдыр бир иш-аракетти аткарып жатканда ката кетирбөө дээрлик мүмкүн эмес. Мүмкүн каталар бардыр. Бирок Гүлзат атайлап кылмыштуу иштерди жасоону көздөгөн эмес, деп ишенет апасы Сыдыкова. Эске сала кетсек, блогер Гүлзат Мамытбек бир күн мурун Кыргызстанга учуп келип, алдамчылыкка шектелип кармалган. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө 7 адам кайрылып, алардан Гүлзат Мамытбек деген каймана аты менен белгилүү Гүлзат Алымкулова $110,000 алып кеткен айтылган. Тергөөнүн версиясы боюнча Алымкулова жарандар салган сумманы көбөйтүүгө убада берип, бирок бир аз убакыттан кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында камалды. Бишкектеги Империя пицца кафесинен уулангандардын катарында белгилүү клипмейкер Эрнис Сыдыков жана ата-энеси да бар. Империя пицца кафесинен тамакка ууланып ооруканага кайрылгандардын саны 300гө жетти. Алардын арасында Эрнис Сыдыков жана анын ата-энеси да бар. Эрнис мырза менен кабарлашканыбызда ал үй шартында дарыланып жатканын айтып, буларга токтолду. Ата-энемдин үйүнө конокко бара жатып, инимдин каалоосу менен Империя пицца кафесинен филиалынан суши ролл, пицца алып кеткем. Биз суши жегенбиз, балдарым пицца жешкен. Эртеси күнү уулануунун белгилери байкалды. Аябай кыйналдык. Ата-энем, иним, келиним ууланды. Балдарым эч нерсе болгон жок. Сушиден ууландык го деп калдым. Тез жардам кызматын чакыртып, үй шартында дарыланууну чечтик. 5 күн жаттык, азыр жакшы болуп калдык. Мекемеге ууландык деп кайрылсам, дөмүрчөк сурады. Мен аны ошол жака калтырып кеткенимди айттым. Эч нерсе дешкен жок, кайра кайрылган жокмун, дейт ал. Эскерте кетсек, Бишкекте 23-октябрдан 24-октябрга караган түнү 12 адам жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылган. Жабырлануучулар шаардагы Империя пицца тамактануучу жайынан тамактанышканын айткан. Буга чейин тамакка уулангандардын саны 85ге жеткенин Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкен. Ал эми бүгүнкү күнгө карата уулангандардын саны 300гө жеткени кабарланды. Бишкек шаарында 1-ноябрдан тарта коомдук транспорттарга жол кире акысы көбөйөт. Анда кичи автобустар 15 сом, автобус жана троллейбустарга 11 сомдон төлөнөт. Мындай чечим 28 сентябрда Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында кабыл алынган. Социалдык тармактарда орусиялык блогер жана футболчу Даниил Крапивниковдун кыргыздын улуттук баш кийими болгон калпакты тепкен видеосу тараган. Видеодо блогер эшиктен кирип келип, манекендеги калпакты тепкен. Бул видео учурда кызуу талкууга алынып, интернет колдонуучулары Крапивниковдон калпакты колуна алып, кыргыз элинен кечирим сурашын талап кылышууда. Өз кезегинде Даниил Крапивников социалдык тармактагы баракчасы аркылуу видео кайрылуу жасады. Анда ал калпак Кыргыз өлкөсүнүн улуттук баш кийими экендигин билбегендигин айтат. Урматтуу Кыргыз өлкөсүнүн жарандары, жийиркеничтүү ишим үчүн чын жүрөктөн кечирим сурайм. Сиздердин улуттук баш кийимиңиз экенин билбегендиктен ушундай кылдым. Мен билем, бул мени актабайт.
Бирок мен бардык кыргыз элин абдан сыйлайм. Бул эч качан кайталанбайт деп убада берем. Дагы бир жолу сиздерден чын жүрөктөн кечирим сурайм деп кайрылуу жасайт Крапивников.